Салам достор, биз азыр тиккен үйрөнөбүз. Ал үчүн Атайын мектепке келдик. Биз менен аягына чейин болуңуздар. Саламатсызбы Жанара? Саламатчылык. Мен бүгүн пробный урокко келдим эле сизге. Косметичканы тигиш үчүн биринчи кездемени даярдалабыз. Бул ушундай кичинекей кездеме болот. Бул кездемени үтүктөп алышыбыз керек. Акеңиз менен үктөй. Үтүктөп. Сиз мага көрсөтүп туруңуз. Мен болсо өзүм эле жазайын. Пар баскан пар чыгышчы могу кызылды басып коесуз. Так чуть проведение прям. Без пара. Просто без пара. Всё. Анан буну Эми бул бөлүкчөнү алып туруп, буну шаблон деп коет. Атайын жасалган шаблон. Көп убакыт албаш үчүн ушундай даярдап коебуз. Бул шаблонду деген кездеменин эң бурчуна коебуз. Коюп туруп, бул шаблонду четинен чийип алышыңыз керек. негизи ыкма баягы интернеттен окуп калдым, безлекальный деп коет турбайбы? Эмне үчүн безлекальный? Безлекальный деген мисалы цехтерге барганда баары лекала колдонушат. Кийим чыгарылгандан алдын бир кагазга тартып алышат кийимдин фасонунчу. Тартып алып туруп, аны кездемеге түшүрүп, анан кездемени кесип алышат. А биздики деген мисалы сиздин меркаларыңызды ченеп туруп, сразу эле кездемеге түшүрүп алабыз. Туура эле кесип атамбы? Ооба, туура эле. Сизге келген учурда канча убакыт окушат? 5 программа боюнча окушат. Юбка, шым, көйнөк, блузка, жана пальто, же жакет. 5-чи кийим окуучунун каалоосу менен болот. Ошондой эле мисалы бизге алыстан келген окуучуларыбыз бар. Алыстан дегенде каяктан келет? Алыстан деген бул Баткенден, Россиядан, Казакстандан келип окушат. Ошол жактан келип окуган кыздар. Биз баттан үйрөнгүбүз келет дегендерге бизде тездетилген убакытта ускоренный курс деп коет. Ошол курска 1 ай убакыт беребиз. Анын ичинде деле ошол эле 5 программа камтылган. Шаблонду чийип алдык. Бул негизи косметичка болот экен. Кийин косметикалар салып алсак болот. Анан болсо бул жака чийдик. Биринчи мындай кылып чийдик, анан кийин мындай кылдык, туура эле? Анан азыр болсо мен ушул кездеменин өзү шаблонду кесип жатам. Кийин тигебиз, буюрса. Биздин бүткөн кыздарыбыз өз алдынча заказ алышат, өз алдынча бизнес ачып кетишет. Бизден бүтүп кеткен кыздарыбыз даже өзүнүн брендин ачып кеткендер бар да. Ошондо цехке жарым эле процент кетет. Туура эле түшүндүмбү? Ошондо цех деген бул баягы көп адам иштеген жер. Цех деген бул массовый деп коет, көпчүлүккө тигилген. Бизден деген ателье бул индивидуальный бир кишиге. Түшүнүктүү. 1 айдын өзүн окуйм десе, анда 3 программа гана окуп кетет. Бул юбка, шым, көйнөк. Блузка, платье, пиджак дегендерди ал 2-чи айга кирип кетет. Ал жака да басы 9900. Ошону кошкондо 2 айга 19800 болот. Өңдөрү менен бөлүп койгонбуз. Анткени мисалы кыздар келип иштегенде бул жактан баш айланма болбош үчүн, ыңгайлуураак болсун деген. Ыңгайлуураак болуш үчүн өңдөрү менен. Бул жакта болсо биздин чоң жиптер бар. Бул жакта бобинная стойка деп коет. Атайын жиптерге. Бул азыр бирөөнү эле саптайбызбы? Бул жакта көрдүңүз, 2 көз турат. Ошондо бул жакта көздөн жипти киргизип, сөзсүз түрдө экинчи киргизиш керек, анткени биз азыр саптайбыз. Бул жака киргизбейсизби? Бул жака тигилүүчү жиптер киргизилет. Азыр биз муну эмне үчүн бошоттук? Саптайбыз. Сапташ үчүн бул шпульканы бул жака коюп алабыз. Мону мынча алып коебузбу? Жок, жаппай туруңуз аны. Бул жактан биздин мону көзчөлөрүбүз бар. Көздөргө киргизип, дисктин астынан тартып киргизебиз дагы, бул жактан өткөзөбүз сыртка көздөй. Мынча айланат турбайбы? Монтип, бурап, түшүнүктүү. бекитип коесуз. Анан бул жакты жаап туруп, эми машинкага отурсаңыз болот. Педальды басыңыз. Педальды басканда байкадыңыз, жип уже жүрүп баштады бул жакта. Бул жакта жип тартылып, бул жака айланып келип тартылып жаткан. Эми караңыз, азыр сиз жип түргөндө сизге минимальный скорость бул аябай жайдык кылат да. Бат түрүш үчүн сиз скоростьту көбөйтүшүңүз керек болуп. Канчага чейин? 40ка көтөрдүңүз, эми басыңыз педальды. Баса бериңиз, коркпой баса бериңиз. Баса бериңиз. Чочуп турбайсызбы буну? Азыр биз могу шпулькага жипти түрөбүз, скоростьту көбөйттүк, машина айдаганда эле 40 лошадиных сил болот экен. Баса бериңиз. Буга көнүш керек турбайбы? Болду. Бүткөндө көрдүңүз, ачылып калат. Но толгондо ашыкча албайт да. Өзүнүн нормасы менен алганда бул жакта. Эми бул жакта челнок деп коет. Челнокко жипти
Саптайбыз. Саптап бул жакта көрдүңүз, кесикчелер бар. Ошол кесикчелерден жипти өткөзүп, салганда өзү чыгып кеткен звук чыкканда түшкөн болот. Тилчени тартыңыз өзүңүз. Мынтип өзүндөй футляр сыяктуу кирип калып турбайбы? Интересно. Түштү, эми бул жакта жагып туруп, эми бистин деген косметичкага өтөлү. Бул косметичканы тигиш үчүн биз замочикти мынтип коюп алабыз. Кээинки кыздар келет да, чочуп кетишет, артка кетип атат, бузулуп калдыбы депчи. Жок, бул өзүнүн процесси ошондой. Эми могул жактагы лапканын чети менен көздөй түз тигип кетишиңиз керек. Мисалы, бул жактан үйрөнгөндөн кийин сиз баягы кыздар окуп кетишти да. Анан ошол кыздардан угуп турасыз да, мисалы, маалыматтардычы. Алар тыйын боюнча же иштегени боюнча кандай маалыматтар бар дейт? Биздин кыздар мисалы бүтүп кеткенде өз бизнесин ачып кетсе, балким кээбиркилер курс ачып кетишет да, өз алдынчачы. Тааныштарына, дос кыздарына ачканда бизге айтышат, эгер окуучуларыңар болсо, улантам дегендер болсо, анда бизге жөнөтүңүз, биз дагы кошумча маалымат берели, же бизге жумушка келсин дегендер болот. Мына азыр биринчи строчканы тигип алдык. Тигип алгандан кийин жип бир аз катуу тартышат да, ошон үчүн маховой колесону бир аз алдыга, артка жумшак, баягы жип үзүлүп кетпеш үчүн, бул жактан түбүнөн жипти сразу кесе алыңыз. Эми караңыз, азыр мындай көрүнүш азыр өтө когос эмес. Бул жактагы кездемес монтип замокко жакын турса, аябай жакшы көрүнүп турат. Эмне кылабыз? Эми андай болуш үчүн кездемени аласыз. Бир аз бүктөп алышыңыз керек кездемени. Замокко жакын, мына көрдүңүз, бүктөлүп туруп, кайра эле жипти артка өткөзөбүз, лапканы көтөрөбүз. Бул жакты тиккенде дагы көрдүңүз, закрепка берип жатам. Бул жакты закрепка бербей койсоңуз, бул дагы ачылып, сөгүлүп катышы мүмкүн. Бизде жаш чектөөлөр жок. Бизде 10 жаштан 64, 70ке чейин, 76га чейинки окуган эже, кыздарыбыз, апаларыбыз бар. 10 жаштагы кыздар келеби? 10 жаштагы кыздар келет. Балким мен баштап чыштап коем деген ойлор келсе, бул нерсени сиз баштап көргөндө өзүңүзгө жаңы бир эмоция дейт го, ошо эмоцияны алып туруп. Анан негизи баягы психологияда дагы колуң менен жасаган нерсе башкача да. Мисалы, белек бергенде дагы айтат го. Белек бергенде белекти сатып алгандан көрө колуң менен жасаган мындай баалуу жакшыраак болот депчи. Ийнени түшүрүп алыңыз, маховой колесону өзүңүзгө бурайсыз. Туура. Эми караңыз. Жок, сайып коюшуңуз керек, анткени сиз аз көтөргөндө жылып кетет. Эми закрепканы мен айткандай басып турушуңуз керек. Басып туруп, мына, жайыраак эле болду. Анан кайра алдыга. Эми түз тигип көтөрсөңүз болот аягына чейин. Бул деген бул лапканын чети менен түз кеткенге аракет кылыңыз. Азыр унутуп калдым, мен тиккениме сүйүнүп эле. Бул жактагы жиптерди да кесип алыңыз. Кесип алгандан кийин эми жанакы мен көрсөткөн 01 деген строчкабызды кылышыбыз керек. Аны кылыш үчүн монтип кайрып туруп кармашыңыз керек. Мындай тиккенде аябай деле оор эмес экен чындыгындачы. Бир гана эмне десем, орусча внимательность деп коет, ошол керек экен. Эмне үчүн юбка деп биринчи башталат, анткени бул орусча айтканда основа основ деп коет. База жок болсо биз башка кийимге өтүп кете албайбыз. Жалаң эле классический шыңдарды, костюмдарды үйрөтүп койсок, сиз балким тойго кийип барчу бир башкача костюм тиге албай калышыңыз мүмкүн да. Ошондой болбош үчүн моделирование базага кошулуп кетет. Бир аз кошулат турбайбы? Ооба. Бирок өзүнчө дагы моделирование бар сизде. Бизде углубленный курсы деп коет. Ал жакта сиз бул жактан бычканды, тиккенди үйрөнгөндөн кийин ал жакка барып, чийме боюнча үйрөнсөңүз болот да. Мен деген негизи бир аз кыйшык тигип коюп тургун. Азыр эми буну кайра оңдоо. Эч нерсе эмес, жок, оңдоштун кереги жок, анткени сиз жаңы эле үйрөнгөнүңүз үчүн бул эч кандай тоскоолдук, эч кандай коркунучтуу эч нерсеси жок. Мисалы, ошол эле кездемелер боюнча айтып кетсеңиз, арзаныраак алыш керекпи, үйрөнүп жатканда, Ал адамдын өзүнүн көңүлүнө. Бузуп алган жакта, бирок ал эч кандай өкүнбөйт, анткени ал көңүлү менен алып атпайбы, көңүлү менен алганда бузуп алса, ал аракетин таап туруп, айласын таап туруп, аракет кылып, ошону оңдоп алышат. Ооба. Жайыраак эле. Эми караңыз, ал замочке келгенде бул балким лапкага илинип, монтип көтөрүлүп калышы мүмкүн. Ошентип көтөрүлбөш үчүн бул жакта эки колдоп кармап, бул жагынан мынтип кармап өтүп кетишиңиз керек. Закрепканы кармайбыз, артка беребиз. Дан бир аз алдынан тутабыз. Эми түз тигип кетсеңиз болот. Столдун үстүнө коюп алып туруп, бул жакты колуңуз теңейсиз. Бул жактары мондай болгону. Бул жактарды ашыкча жерлерин кесип алабыз. Анткени биз башына тиккенде бир аз кыйшык болуп калган. Могул салса болот. Азыр тиккениңизди
Эгер кааласаңыз ошол жерден азыр кесип берейин, тоскоолдук жаратып жатат десеңиз. Биз өткөндө бариста жөнүндө тарттык да, ал жакта граммаж менен мындай жасаган аракетиң бир аз азыраак экен да, бул жакта көбүрөөк ойлонот экенсиң. Биздин бариста менен чыккан программабызды бул жактан көрсөңүз болот. Ашыкча жиптеп кесе алабыз. Эми мындай окурабыз. Окшошуп келатат окшойт, Ашыкчасын чакага чытап салсаңыз болот. Группада канча адам окуйт өзү? Группада бизде 3 кишиден караштырылган. Анткени бардыгына подход индивидуальный, мугалим баарына барып көрсөтүп жетишиш керек. Ооба, туура. Канча мугалим иштейт сизде? 5 мугалим иштейт. Канча маал окушат, мисалы, понедельник, вторник, среда? Бизде график боюнча понедельник, среда, пятница күндөр бар. Бул жумасына 3 жолу болгон күндөр. 3 график бар. Бул таңкы саат 11ден, түштөн кийин 2:30 жана кечки 6дан 9га чейин бар. Анан жумасына 2 жолу болгон күндөр бар. Бул вторник, четверг деп коет. Ал жактан 9дан 1:30га чейин, анан 2ден 6га чейин. Анан мен мисалы үчүн жумасына 5 жолу иштейм. Суббота, воскресенье күнү окушум керек десе, анда бизде суббота, воскресенье да караштырылган. Эртең мененки 9дан 1:30га чейин жана 2ден 6:30га чейин. Окуучуларга дагы жана балдары садикке барган апаларга дагы аябай ыңгайлуу график да. Мен баламды барып 11ге чейин чыдап кетишим керек, анан 11ден кийин бошмун дегендерге ошол 11ден 2:30га чейинки. Негизи азыр жана мода болуп атат го. Медитация, практика депчи, бул дагы өзүнчө бир медитация экен да, үйдө отуруп алып. Бир атмосферага киресиз да, бул жакта мисалы тигип атканда оюңуз башка, мындай тигип аткан нерсеңизди элестетесиз да, уже тигип аткандачы. Мындай 2 тешигибиз калды. Ошол тешиктерди тиксек эле даяр болуп калат окшойт, Тиккенди билгендерчи, бат эле тигишет да. Ооба. Анан мындан да ашыкча бир нерселер тиксе болот турбайбы? Ооба, мисалы сиз тиккенди билесиз дейли, анан сиз 5 кийим менен чектелбей, сиз андан сырттан 10 кийимге чейин тиксеңиз болот. Кааласаңыз бойко тиксеңиз болот. Ооба. Кааласаңыз кайра көйнөк, кайра пальто тигем, кайра мындай тигем деп, мисалы 2 айга чейинки сизге 2 ай берилген болсо, сиз 2 айга жетпей жатып бүтүп калсаңыз, анда дагы срок калат да сизде бүткөнгө чейин. Ошол срок бүткөнчө сиз каалаган кийим тигип алсаңыз болот. Машинканы өчүрөбүз, Өчүрөбүз. Эми столдун үстүнө жүрөбүз. Эми буну оодарыш керекпи? Азыр оодарбай туруңуз. Бул жактан караңыз. Эми бул жактан керек эмес узундуктарды кесе алышыбыз керек. Мисалы көрдүңүз, бир аз керек эмес узундуктар бар. Бул жакта теңдеп туруп. Теңдеп коюп турбайсызбы жөн, Бир саат ичинде ушундай сонун косметичка тигип алса болот экен. Бул жака эми салса болот да эми, Ооба. Каалаган помада, бир нерселерди. Же майда чүйдө бир нерселер салсаң болот. Сонун болот турбайбы? Үй тапшырманы аткарыш үчүн бизге балким прямострочка машинка бизге аздык кылып калышы мүмкүн. Анткени кийим сөгүлүп кете берет да тиккен сайынчы. Ошондой болбош үчүн бизде машинканын түрлөрү бар. Мисалы, алардын бири азыр аверлокту көрсөтөйүн. Аверлок, Аверлок деген мындай 4 жиптен турат. 3 жиптен да тургандары ошол аверлок. Бул деген аз четырехнитка. Бул аверлок деген малы, футболкаңыздын ичинде, аяк жагында бардык кийимдерде болот, Мондай жерлерде болот, Бул жак деген уже распашивалка менен тигилген. Аз бул жакка мен сизге бул аверлок. Бул аверлок. Ана үйгө бир жүйүн алып койсоңуз, аверлок болуп калат. Ошондо үйдөн тигиш үчүн аверлок керек, өзү машина керек, жана инвентарь керек. Распашивалканы көрсөтөйүн. Распашивалка деген мынакей, бизде ушундай машинка. Бул машинканы көрдүңүз, канчалаган жиптери бар. Бул машинка эмне үчүн керек? Мисалы, астыны биз 2 жолдан тигип отуруп, кайра аверлок бербей, бул жакта аверлокта строчкада чогуу кетет. Мисалы, футболканын мына ылдый жагында көрдүңүз, монтип тигип коет. Жарыкка келип караганда, мынакей, ошонун баары футболкалардын, шымдардын, трикотаждын баардын ылдый жагын ушул машинка менен. Аябай кызыктуу экен бул жакта ар кандай эмелер. Анан жанакы бытовой машинка деп коюшат. Бытовой машинкабыз бул мисалы мына үй машинкалар. Бул азыр бизде петля деп коет, мисалы топчу ургуч. Топчуларыңыздын тешиктерин уруп берет. Ошонун баардыгы бар болсо, адам өз үйдөн тигип, заказга берсеңиз болот. Же реставрацияга да иштесе болот, Жакшы, сонун экен. Бул жактан биздин окуучуларыбыздын тигилип жаткан кийимдери илинип турат. Бул жак примерочный, мынакей. Көйнөктөр, костюмдар тигилип жатат, мынакей көрдүңүзбү? Бул дагы мондай сонун костюм бар экен. Бул дагы аяктап калды буюрса. Аябай сонун тигилиптир,
Мындай сонун тигилген экен. Ушул кыз тиккенде такыр билчү эмес десем ишенет белеңиз, ишенбейсиз. Ошого азыр баары ушинтип косметичкадан баштап ушундай бир деңгээлге чейин жетишет. Көйнөктөр бар экен, Көйнөктөр, мындай кичке кыздарга көрдүңүз, кыздарына тигип кеткен көйнөктөрү болушат. Астында да көйнөктөрү бар. Бул баягы үлгү катары же? Ошол кыздардын, ошол окуучулардын тиккендери, кийимдери, тиккендери. Мондай сонун костюм бар экен. Бул эмне? Юбка окшойт, бул? Бул юбка буюрса. Мондай подклади менен сонун юбка бар экен. Жадара, сизге чоң рахмат. Бүгүн аябай сонун сабак өтүп бердиңиз бизге. Мен ойлойм биздин окурмандарга бул аябай жагат. Сиздин ишиңизге ийгилик. Рахмат, сиздердин да келгениңиздерге чоң рахмат. Келип үйрөнүп кетсеңиздер болот. Достор, биз ушундай кичирээк эле бир косметичка тиктик. Буга болгону 1 саат эле кетти. Ал эми келип окусаңыз, 2 ай ичинде мындан дагы сонун нерселерди тиккенди үйрөнөт экенсиз. Шилтемени биздин видеонун алдына калтырып коебуз. Көрүп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Кийинки чыгарышта көрүшкөнчө саламатта болуңуз.